Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Сокулук районунун Белек айылында дачный участкада турабыз. Бул болжолу трассадан бир 10 чакырым аралыкта түштүк тарапта жайгашкан. Сатыла турган бүгүн сарай бар экен, жакшы курулуп, мал бакканга дайындалган, жаңы салынган. Малда багылы эле экен. Мына бүгүн ушул сарай сатылып аткан экен. Кошумча курулуштары менен, үйлөрү менен жашай турган. Бул сарай атайын ушул мал бакканга ылайыкталып, айылдын чекесинде жайгашкан экен. Сарайдын узундугу, жалпы узундугу 30 метр да. 30 метр. Турасы канча? Турасы 12 метр. Турасы 12 метр болгон. Материал эмне? Пескоблок бул? Пескоблок. Пескоблоктон салынган моундай сарай экен. Азыр эми ичине кирип көрөбүз. Кандай сарай экен? Бардыгын тегиз айтып чыгабыз. Андыктан биздин каналга катталып чыкпай турасыздар. Так. Атайын моундай кенен темир эшик экен. Уйлар мал кысылбай кенен киргенге. Мына моундай сарай курулуп, даже ичине мал да кирген эмес экен. Жалпы канча башка ылайыкталган? 50 баш уй бар. 50 баш уй. Болбосо бука, же жылкы бордоклап каласаңар кой бакса болот дейт. Мынакей моундай аштоолор менен, аштоолордун размерлерин айтып коюңуз. Эми стандарттан коштой размер. Стандартта. Ушу бодо мал бакканга ылайыкталган экен. Мынакей моундай аштоолору, байлай турган жерлери, мына ортодо кирип тоюп бере турган жерлер экен бул. Үстү болсо, мына шифрын жабып анан көпчүлүк сарайларда негизи жазалбайт. Бул байке жазаган экен, атайын вытяжкаларды. Атайын вытяжкалар менен бүт ар бир аралыкта ушундай вытяжкалар менен жайгашкан экен. Арт жактары болсо моундай атайын мынакей бок сийдиктер кете турган жерлери долбоор боюнча могу жерден чогулуп, сыртка чыгып. Анан могу жерден айнек бүтөп койгон экен, убакыт ушул жак менен сыртка чыкмаган экен. Сийдиктер болсо канализация атайын курулган экен. Асты бетондолгон. Асты бетондолгон, стяжкаланган. Бул жак болсо долбоор боюнча уйлар бул жерге келип, берге сүт саатчу аппараттар, доильный аппараттар туруп, бул жерге стойлага кирип, экиден кирип, саалып, эки аппарат коюлат. Могул чоң эшик аркылуу сыртка, жайытка, же болбосо жанагындай сейилдетип айдаганга чыгып кеткенге ылайыкталган экен да. Ошого ырашат болгон да. Бүт ойлонуштурулуп жазылган экен. Бул жерге только мал киргизип эле байламай эле калган экен. Бүт жарыктандыруу, электр эмелер кирген экен, лампочкалар орнотулуп, розеткалар орнотулган экен. Розеткалар бар. Розеткалары. Ичи шоо алган экен, мына жылууланып. Хорошо алып, жылуулап шоо алган экен. Ушундай жакшы сарай экен, туугандар. Андыктан алам дегендер болсо, азыр байланыш телефондорун жазып кетебиз. Эми биз болсо бул сарайга тиешелүү үйдү барып көрөйлү, Өзү жалпы участок 30 соту. 18 соту. 18 сот экен. 3 дачный участокты бириктирип алган экен. Бул жагын баксак тигип койсо да болот турган жер экен. Айылдын чекеси, тоонун этеги экен. Таза аба. Так. Таза. Мына болбосо ушул сарайга тиешелүү үйү.
мал баккан киши жашаганга. 3 комнат үй кирпичтен салынган. Ышкан кирпичтен салынган үй дейт. 3 комнат. Шубалган жылуу болсун деп шубалган чытышчы. Шуап коюп, терезелер мында пластик айнектер, эшиктер темир эшиктер. Ал жалпы размери канча, узун туурасы? Так, мынакей иши шыбалган экен. Потолоктору дагы дайындалып калыптыр. Потолоктору бийик экен, а? Ой, потолоктор бийик. Бийик экен. Так, мынакей мындай комната үй. Бул жерге меш орнотуп турган Печканы орду. орду. Баары дайындалган. Асты стяжка, да? Асты стяжка экен. Так. Бул жагында болсо дагы бир комната бар экен, бирок ачкыч калып калыптыр дейт үйдө. Ачкыч калып калыптыр да. Иши бир комната үй да? Бир комнат үй, чоң, кенен ичи Чоң экен. 6 ошондой башка эмес. Кенен чоң зал да. Жакшы. Так. Мына жалпысы ошо 18 соту, абдан керен экен. Чоң. Тияктан бери. Электр жарыгы келген, ичүүчү суу дагы. Мынакей атайын долбоор жазышып, бул жерде жашоочулар мынакей эмелери казылып калган экен. Буюрса мынакей Сууну мына казып койду. жакын арада иче турган суу кирет экен. Суу тартылып атат, ичкен суу. Суу тарады экен. Могу жардамыңызды тартып койбойм, а? Ар бир үйгө кирет да. Ошону тартып койсоң. Так, ар бир үйгө кирет экен суу маселеси кенен. Номерин тартып койгон. Мынакей могул номерим менен байланышып, кожоюну менен содлашсаңыздар болот. Баасын канча деп атасыз? Баасы 40 миң сурап атабыз. $40,000 сурап аткан экен. Анан алып көрүп жактырсаңыздар содасы болот дейт. Срочно сатылат. Тез арада сатып аткан экен. Мынакей фундаменттери бийик салынган экен. Короче, бет аган суу болот. Ичкен сууду менен арыктан уже тартып атабыз ар бир үйгө. Суга сууда келен дейт жайында. Суга суу бар, аны ичкенге суу тартып Ичкен атат. суу кенен. Могул жактар болсо күздүн күндөрү бошоп калат да жайыт эме тала, эгин талалар, э? Тала, дагы тоо. Мына биягы болсо тоо мынакей. Көрүнөт тоо. Тоо милетеги экен. Биягы болсо айдоо талалар, малды күзүндө аңыстар бошогон кезде жайып бакканга, тоyut дагы камдаганга да берде арзан болсо керек, э? Мына ушундай туугандар. Андыктан чүй бооруна келип, мал багам, мал көбөйтөм деген адамдарга эң жакшы сунуш экен. Сарайдагы үй дагы даяр. Анан эң негизи жаңы экен. Жаңы өзүңүздөр биринчилерден болуп кирип багып баштайсыздар. Андыктан жанагы байланыш телефонго чалыңыздар. Тез арада чалып, эгерде жакса 0558 0558 08 37 67 WhatsApp бул. WhatsApp. Дагы бир номер 0708 08 37 67. Булда да WhatsApp эмелер бар. Ушул номерге чалып байланышасыздар. Биздин каналга каттаңыздар, дагы кызыктуу видеолор болот. Дагы бир жерде сарай сатылат экен. Аны дагы биз өзүнчө тасма кылып тартабыз. Анда кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.